ожоговый специалист боюнча мага ушул вопросторду көптөр берет. Мен туугандарым берет, башкалар берет. Ушундай ожоговойду эмне үчүн сиз ушул специалист тандап алгансыз депчи. Бул өтө татаал. Негизи көбүнчө эле бул специалист менен эркектер иштейт. Мына мен жанагындай партнерство деген линиям бар да, ошол жерде көбүнчө бүт менин партнерлорум, заведующийлер, руководителдер эркектер. Аналар да таң калып калды, эмне үчүн сен ушуну тандап алдың деп. Мен биринчи очередте бейтаптын маанилүү деп ойлойм да. Ошо бейтапка кылган жардамым, мен ушундай выбирать этчүмүн да. Эми острый проблема жок болсо, семьянын же өзүмдүн личный проблеманы артка коюп, биринчи бейтаптардын проблемасын чечкенге всю жизнь аракеттенип келатам. Менин принцибим ошондой. Например, бул оор токтоп турат да деп туруп, мен семейный же болбосо өзүмдүн личный проблемамды чечкен эмесмин эч качан. Это для меня номер один. Только бейтаптыкын биринчи чечиш керек, анан кийин калгандарын чечиш керек депчи. Себеби биздин бейтап бул экстренный служба да, бул служба биздики. Комбустология это экстренный служба. Бул плановый эмес. Бул эртеңге калтырбаш керек. Бүгүн бүтүш керек. Бүгүндүн дагы түштөн кийинге калтырбаш керек. Азыр болот дагы бул вопросту азыр чечиш керек. Антпесе болбойт. Ушул менен отличается да ожоговый служба башка службаларга караганда. Эми плановый службалар дагы бар да, плановый. Аны токтоп турса болот. Пландаштырса болот, эртең бүрсүгүн жаса болот, бир айдан кийин жаса болот. Бизде андай эмес. Бизде немедленно оказать первую помощь, правильно оказать. Первую помощьта биз жөнүндө перевязка кылып койбойбуз да. Сразу немедленно инфузионный жидкость кое башташ керек. Бул ожоговый служба эмне үчүн татаал? Себеби дегенде күйгөндөн кийин бүт органдардын бардыгы страдать этет да. Например, кардиологияда көбүнчө жүрөктү карайсың, пульмонологияда өпкөнү карайсың деп коелу. Травматологияда сөөктү карайсың. Ожогдо сөөгү да, өпкөсү да, жүрөгү да, ашкараны да, керек болсо мээси бүт бардык органдар страдайт. Ошол үчүн ожоговый настоящий комбустолог болуш үчүн абдан көп убакыт керек. Можно уже 10 жыл стажы болуп, ошол киши аракеттенип, жакшы иштеген киши болсо, 10 жылдан кийин ушул жакшы специалист, жакшы комбустолог деп айтсак болот. Ага чейин антип айтыш невозможно, потому что бул жерде абдан көп нюанстар бар да, күйгөндөн кийинчи. Ошо бейтаптын бүт органдары андан сырткары психикасы да нарушает, психикасы да, понимаете? Алардын баардык эмесине чыдаш керек еще. Ожоговый врач бул абдан терпеливый, анан первый очередь боорукер болуш керек. Боорукер болуп терпеливый болсоң, ошо 10 жылда сен жакшы комбустолог болуп чыгасың. Бизде бейтаптардын арасында кээде мындай бир окуялардан улам түшүп калган бейтаптар бар да. Например, мына былтыр Баткенский окуядан 3 жаран келип түштү да бизгечи. Экөөсү анча терең эмес, анча көп эмес, процент боюнча. Бирөө тереңирээк, ал операция болду. Ал бала танкист экен, танкист. Танкы күйүп кетип, анан ошондон бака чыккычан көбүрөөк күйүп калганда, колдору, буттары күйүп калган. Анан ошондо дагы аларга дагы абдан внимание жасап, жакшы кылып чыгарганга аракеттендик. Алар чыгарганда ыраазычылыктарын белгилеп, бизде журнал предложение бар, ошого аябай жазып, ыраазычылыктарын билдирип кетишет. Кээде кээ бир окуялар болот, үйдө газ взрыв болуп калышы мүмкүн да. Газ таганок. Бир мындан 5 жыл мурун бир малый предприятияда газ таганок колдонуш экен, ошо взрыв болуп аябай катуу күйүп түшкөн да. Бирөөсү бир бейтап ошо кайтыш болду. Анан кийин ошондой учурларда баягы срочный жардам бериш керек да. Күйүк деген бул плановый заболевание эмес. Бул баягы кырсык деп коелу. Кырсык кырсык дейт да. Ошо кырсыкка туш келген, анан кайтыш болуп кеткендер мага өкүндүрөт. Ошол кырсыкты профилактика деген бар да биздечи. Ошо бензинди үйгө койбой эле сыртта кармап, же болбосо спичканы колдонбой ошол убактарда, токту, оголенный токту убагында электрик тап келип, ремонт кылып, жаап, ошоларды ушинтип койсо, например, күйбөйт эле да, туура? Мага ушул өкүндүрөт да көбүнчө. Анан кийин
көп эле күйөөсү менен аялы мен ойлойм да көбүнчө убакыттын көптүгүнөн экөө спор башталат деп ойлоп калдым да кийинки убактарда. От того, что менде эч убакыт жок, биз жолдошум экөөбүз спорт эткен жокпуз, эч ушчу эмеспиз. Потому что мен бул окуяларды көрүп барып эле, астагфираллах, ушундай да күйүктөр болот экен деп, ушул көп жыл ушундай ойдо жүрүп эле, мен эч качан жолдошума мындай тигиндей деп требования койбоп турмун, таптакырчы. Поэтому у нас вообще споров не было. Но если какие-то споры, биз балдардын көзүнчө спорт этчү эмеспиз эч качан. Биз выезжали за город, и там выясняли отношения, а потом с улыбкой приходили. Балдарга эч көрсөткөн эмеспиз да. Себеби кыргыздарда сөз бар да, бала уядан эмнени көрсө ошону жасайт дейт. Биздин ата-энебиз дагы биздин көзүбүздө ушкан эмес. Бул жерде 36 койка. 36 койканын ичинен 6 койкасы палата интенсивный терапия деп коебуз. Ал жерде жалаң тяжелыйлар жатат да. Жанагы бүт башка больницалардан которулуп келгендер, жана Бишкектеги, анан Чүй областындагы терең чоң күйүк, терең күйүктөрдүн баардыгы ушул жерге келет. Мындан 10 жыл мурун көбүнчө бул отделенияда күйүктөр взрослыйлар болчу да, чоң кишилер болчу. Азыр барып кичинекей балдар көбүрөөк күйүп атат, чем чоңдорго караганда. Ошондой. Бирок койкада ар дайым жетишет. Эми стараемся кээде жаш балдардын арасында чоңдорду жаткызбайбыз. Себеби алар түнү менен ыйлап жүрүшат, чоңдордун уйкусу бузулат. Көбүнчө чоңдор газдан күйүшөт, бензинден күйүшөт, а кичинекей балдар кипяток, шорпо, кипяток, бульон, кээде жайында варенье кайнатып атканда, томат кайнатып атканда ошолорго түшүп кетишет да кичинекей балдарчы. Анан бул оору өтө кымбат оору да. А ооруган киши бейтап, өзү акчасы жок болот, дайым. Всегда. Мен спонсорлор менен жакшы издеп калдым. Менин муктаждыгым болду да. Больнолордун акчасы жок. Аларды сакташ керек. Конечно, больницада акча эме берет, дары-дармектерди. Ал полностью, например, не прикрывает, да. Больница, например, кээде редких случаях очень необходимый болуп турганда бекер алабыз, биз печатты коюп, кан плазманы. Но постоянно бир больныйга бекер ала албайбыз. Анан 1995 жылдан баштап мен заведующий болдум бул жерде. Анан заведующий болгондон кийин мен абдан активно иштеп, поиск спонсоров и поиск партнеров менен ушундай иштейди жүрдүм да. Себеби дегенде бул партнерлордон канчалык көп тапсаң, ошолордон үлгү аласың. Алар дагы жардам көргөзүшү мүмкүн биздин отделениягачы. Ошентип отуруп менде биринчи партнерлор ошол эле өзүмдүн коллегаларым болду Москвадагычы. Жанагы всесоюзный ожоговый центр деп атпайбы? Ошол жердеги азыркы убакта главный комбустиолог Российской Федерацияда профессор Алексеев деген бар. Ошо Алексеев, профессор Старыгин деген бар. Ушулар бардыгы менен азыркы убакта. Андан сырткары экинчи биздин партнерибиз бул биздин немецкий комбустиолог коллегаларыбыз болуп калды. 2004 жылдан баштап 2019 жылга чейин 15 жыл ар бир жылы Германиядан 8-9-10 комбустиолог келишет бияка. Өздөрүнүн акчасына билет алышат, авиабилет, өздөрүнүн акчасына гостиницага жашашат. Анан кийин биз ооруларды топтоп коем мен. Ошолордун баардыгын биринчи 3 күндө осмотр болот. Анан бөлөбүз. Бул 6-оны биринчи күн жасайбыз, 6-оны экинчи күн, 3-күн күн, ошентип булар 10 күн операция кылышат. Тынбай. Эртең менен саат 9-да баштайбыз, кечинде 5-6-да бүтөбүз. Ошентип отуруп, жылына 50-60 ооруну бейтапты чоңдор, кичинекей баардыгын операция жасайбыз. Үчүнчү партнер Париж, Франциянын ожоговый центр менен тоже партнерство. Алар да келип бир жыл конференция өтүп бул жерде 2010 жылы ооруларды көрүп кетишкен. Андан сырткары Бельгиядагы врачтар менен дагы биз ушундай эме кылабыз, партнерство кылабыз. Ошентип бул достошкон партнерствонун жакшы жактары биринчиден ооруларга бекер операция кылыш. Андан сырткары мен жылына последний бир 2-3 жылда 1 миллион сомдук киреше киргизип атам да отделенияга. Дары-дармектер болуп, анын ичинен антибиотиктер, андан ичинен инфузионный жидкость деп коет, физраствор, раствор рингера деп
катуу күйүп келгенде ошолорду биз капельница кылып коебуз да, инфузионный терапия жасайбыз. Андан сырткары обезболивающийлерди алам, ошол акчаларга ошол видео ушундай болуп келишет да. Ушул жерге жаңы иштеп келгенде мындай азыр деле стараюсь мындай улыбка кылганга, абдан улыбающий, можно сказать, молодая специалистка болчумун да. Анан баягы барып жанагы бизде өлүм көп болот деп атпаймынбы? Кичинекей балдар өлгөндө ата энесин угузуш өтө кыйын да, өтө кыйын. Даже мен өзүм ыйланып келип кетип атат, көрдүңбү?